Кыргыз спорту Каракол шаарында дал ушул шаардын борбордук стадиону быйылкы жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан учуру азыркы учурда бул стадиондо курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан маал. Каракол шаарынын борбордук стадиону салынгандан бери алгачкы ирет капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Дээрлик 50 жылдык тарыхы бар бул стадиондо курулуш иштери быйылкы жылдын жаз айларында башталган. Учурда комплексте оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп, жалпы жумуштун 70% бүткөн. Аянты 5 гектардан ашык болгон спорт комплексте жарыктандыруучу мачталар орнотулуп, гибриддик тала жана 2 машыгуучу оюн талаалары салынууда. Ошондой эле көрүүчүлөр отурган трибунага чатыр жабылып, чуркоо аянтчасы, жаңыланган тосмолор орнотулган. Азыркы тапта гибридный поле, основной поле бүттү. Андан кийин искусственный полянын 80% бүттү. Анан натуральный полянын даярдап койдук. Аны азыр күн сууктап кеткенине байланыштуу жазында сетмей болдук. Центральный трибуна, бул VIP трибуна 2-3 этаждан турат. Азыр экинчи этаждын перекрытиясын коюп атабыз. Подтрибунный помещениялар, раздевалкалар жана жуунуп санузулдар бир 80% бүттү да, 70%. Өзүңөр көргөндөй мачталар 4 коюлду. Азыркы учурда бизде 70 бала иштеп атат. Курулуш иштери азыр 100%га жүрүп атат, токтобой эле. Күн жааса дагы аракет кылып атабыз иштегенге. Стадиондогу курулуш иштери үзгүлтүккө учурабай күндө жүрүп жатат. Биз барганда да курулушчулар кызуу иштеп жаткан учуру экен. Жумуш азыр жакшы, жумуш алдыга жылып атат, жакшы. Токтобой эле жүрүп атат, тынымсыз эле жүрүп атат. Биз да ошо мына азыр дренаж жасап атканбыз. Ааламга жол айылдан демекчи, ушул жактан биз жакшы үмүттөбүз. Ушул стадионубуз жакшы бүтүп берсе, Кудайым буйрса, балдарыбыз жаман жолго баспай, спорт менен спортко кызыгып, дени сак жашоо дегендейчи. Биз да ошо колубуз тийгизели деп, баарыбыз эле мына жаштар, Караколдун жаштары, Жетөгүз, Түп, Ак Суу районунун балдары мына келип иштеп атышат. Мына мен да өзүм Түп районунан ошо бияка келип иштеп атабыз. Ошо жаштар үчүн, өзүбүз үчүн депчи, балдарыбыз үчүн деп, ушул жака келип биз да салымыбызды кошолук деп. Стадиондун расмий ачылыш аземи 2025 жылдын март айына белгиленип жатат. Бул иш-чара Каракол шаары үчүн гана эмес, Ысык көл аймагындагы маанилүү окуя болот. Стадиондун тарыхына токтоло кетсек, 1972 жылдары курулгандан кийин ошол кездеки стандарттарга жооп берген. Бир да жолу ушул кезге чейин капиталдык ремонттор жүргөн эмес экен да. Азыркы күндө ушул этапта ошол айтылган жумуштардан сырткары жумуштун көлөмдөрү көбөйгөнүнө байланыштуу да болбосо дагы 70%дык пландалган жумуштарыбыз аткарылып калды. Глубинасы, тереңдиги 130 метрден ашык. Өзүнчө скважина куруп, анын жанына дагы 225 кубтук резервуарларды да жасатып алдык да. Биз ушул 2025 жылдын 21 мартына карата ушул футбол аянтчаларын кошумча 2 тренировочный полени кошо бүтүрүп, баарын татынакай өткөрүп берүү деген багытта турабыз. Азыркы күндө Кыргыз футбол биримдиги тарабынан осветительный мачталарга, анан основной гибридный полени бириктиргенде 100 миллион тегерегинде акча каражат Кыргыз футбол биримдигинен бөлүндү. Андан сырткары республикалык бюджеттен 234 миллион сом ушу курулуш иштерине бөлүнүп, ал акчалардын баары өздөштүрүлдү. Бүткүл Ысык көл областынын дагы спортчуларды чогултуп, чоң масштабтагы ареналарга дагы күч алчу бир чоң борбор болуп калат деп ишеништебиз да. Келе жаткан жылдарга ушундай жакшы эл аралык стадионду ээлеп жаңы курулуп аткандан кийин буга дагы командасы тапталып атат. Азыркы учурда улуттук лигада ойноп атышат ошо жаш өспүрүмдөр. Ошонун базасынан курама команда кылып, Кудай буйрса ошо эмдиги жылы
биздин Кыргызстандын премьер лигасына чыккан ниеттерибиз да бар, ошонун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Эми Кудай буюрса ушул эле стадиондо кийин эл аралык масштабтагы турнирлер болот деп ниеттебиз. Анткени бүт талаптарга жооп берет азыркы учурда, раздевалкасынан баштап машыгуу талааларына чейин. Ушу биз турган поле бул основной поле болот, бул внутренний чемпионаттарга. А ушу биздин артыбызда турган натуральный покрытие болот, ал жана чоң международный турнирлер болсо, биздин улуттук курама командалар ушундай учебно-тренировочный сборлорго келип калса, ошолорго иштетилет да. Мына ошентип азыркы таптагы Каракол шаарындагы Борборлук стадиондо курулуш иштери өтө активдүү жүрүп жаткан учуру. Азыркы тапта негизги стадиондон тышкары биз машыгуучу оюн талаарындабыз. Дал ушул эки оюн талаасы, бирөөсү натуралдык эмес, жана менин артымда натуралдык оюн талаасы болот. Бул жерде машыгуучу оюн талаасы, кийинип чечүүнүчү жайлар каралган. Ошентип эл аралык стандартка жооп берген стадион өлкөбүздөгү жалпы курулуш иштери бүткөн стадиондун катарын толуктайт. Ошентип дал ушул стадиондун курулуш иштери план боюнча 2025 жылдын март айларында каралган. Андыктан ачылыш аземин дагы биз менен чогуу көрөсүздөр. Кыргыз спорттук каналынан алыстабаңыздар.